Индиянын Санта шаарында бейтапканалардын биринде дарыгерлер 35 жаштагы эркек кишиге операция жасашып, анын ашказанынан 7 килограмм темир-тезекти табышкан. Бул тууралуу кече жакында чет өлкөнүн басмачылары жазып чыгышты. Алардын маалыматына таянсак, Максут хан аттуу жаран ооруканага ашказаны ооруп жатканын айтып кайрылган. Операция учурунда биз бейтаптын ашказанынан темир тыйындарды, мыктарды жана буралмаларды таптык. Мындай укуктуу окуяга буга чейин күбө болгон эмеспиз, деп билдирет хирургдардын бири Приянк Шарма. Дарыгерлердин айтымында, Максут хандын ашказанынан 263 тыйын жана 100гө жакын мык буралмалар табылган. Адамзат негизинде психикалык жактан жабыркайт. Мындай учурда адам стресске түшүп, түрлүү түстүү темирлерди жутуп жибериши мүмкүн. Ал эми Максуттун туугандары билдиргендей, ал велосипед менен адам ташып, жан багып жүргөн. Көпчүлүк учурда кардарлар ага жол кирени тыйын менен төлөп жүрүшкөн. Соңку учурларда Максут депрессияга түшүп, андан чыгуу үчүн майда чүйдө темирлерди жей баштаган. Азыркы учурда анын ден соолугу жакшы жана ал мындан ары мындай темир-тезектерди тамак аш катары жебөөгө сөз берди жана андан кийин ооруканалардан чыгарылды. Эске салсак, буга чейин Индия хирургдары психикалык жактан жабыркаган оорунун ашказанынан 600дөй мык алып чыгышкан эле, деп бүгүнкү видеону мен Кулбек Даулетов сиздерге сүйлөп бердим. Бул видеону көрүп өзүңүздөрдүн оюңуздар менен бөлүшүп комментарий жазсаңыздар болот. Видео жазса лайк басыңыздар жана кийинки кызыктуу видеолорумда менен бирге болуңуздар. Каналга катталганды унутпаңыздар. Кийинки видеомда көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.